Соңку кезде өлкө дубандарында кылмыш дүйнөсү баш көтөрүп, ишкерлерге салык салып, өз билгенин жасай баштады деген маалыматтар Атамекен фракциясынын депутаттарынын жерлерде атуулар менен болгон жолугушууларында айтылган. Мындан улам жайкы эс алуу убагы болгонуна карабай, атамекенчи депутаттар атайын кезексиз жыйынга чогулду. Вице-премьер-министр Абдрахман Маметалиев, ички иштер министри Абдылда Суранчиевтер катышкан жыйында башкы маселе уюшкан кылмыштуу топторго каршы натыйжалуу күрөш жүргүзүү болду. Атамекен фракциясы жайкы эс алуу учурунда буга чейин Чолпон Ата шаарындагы Көлбаев аттындагы ат майдандын атын алмаштыруу маселесин көтөрүп, натыйжада ат майдандын аты алынып салынды. Эл өкүлдөрү бул ирет уюшкан кылмыштуу топторду түп тамырынан жоюп салууга белсенүүдө. Жайкы айларда шайлоочулар менен жолугушууларга чыктык. Ошол жолугушууларда андан мурундагы уюшулган кылмыштуулукка каршы күрөш начарлап бара жатат. Жерлерде кылмыштуу уюмдар башын көтөрүп, элдерге салык салып, өзлөрүнүн тартиптерин орнотуп жатат. Жергиликтүү шайлоолорго дагы катышып, ушул саясатка дагы мындай таасир эткенге аракет кылып атат деген ой пикирлер айтылган. Өзгөчө мына акыркы айларда бул ачык коюла баштады. Бүгүнкү бийлик, ошонун ичинде эки партия, Атамекен жана Социал-демократтар партиясына түздөн түз домат менен элдер айтып отурушат. Анткени өкмөттү силер түзгөнсүздөр, шайлоо алдындагы берген убадаларыңар дагы бири ушул уюшулган кылмыштуулукка каршы күрөш болгон. Тескерисинче алар күч алып бара жатат деп. Анан ошондуктан биз бүгүн өкмөттүн ушул багыттагы иш аракеттери жөнүндө маалыматты угуп, ой пикирлерибизди бөлүшсөк деген ушул максат коюп жатабыз. Мына ошонун далили катары мен сиздерге бир фактын айтайын. Намазбеков Садыр деген киши, Намазбеков Алмаз деген баласын Көлдүн Буу Сер айылында чак түштүү опугунун 4 мүчөсү сабап, андан 100 000 сом айына берип турасың деп талап кылгандыгын сабап, тапанчалар менен аткылап балыкчыга чейин ушул кууп келди деп айтып отурат. Бул коомчулукка тарап резонанс жаратты, талкуулар жүрүп жатат. Мына ошого окшогон фактылар абдан көп. Мен көлдө бир нече жерде жолугушууда болдум. Тоңдо шайлоочулар ачык эле айтышты. Жер жемиш сатып алганы келген фуралардан дагы каралар налог жинейт. Алардын көбү келбей качып атат. Башка улуттан экен көп ишкерлер. Киргенден коркуп качып атат. Ошентип элдин мөмө жемишинин баасы төмөнчү, алар зыянга учурап атат. Качан муну токтотосуңар деп айтты. Көлдүн экинчи жагында ушул пансионаттар, эс алуу үйлөрү бар жагында дагы болдук. Ал жакта урматтуу депутаттар Абдылда Шергазиевич, жана бир кайгы бар. Элди эс алдырып акча тапкан кайгы бар адамдан дагы каралар салык алат экен. Водный мотоцикл, парашют, кафе, мафия үйүнө 5 койка коюп, туристтерди кабыл алып, акча таап аткан гражданинге дагы салык салып атат деп айтты. Ал эми мына кече Кара Кеченин айланасындагы чыр-чатак болуп, милицияларды өзүн билемдик менен өрттөп өлтүргөн группанын иши сотко өтүп атат. Ошол окка кокусунан болгон жок, анткени Кара Кеченин айланасында дагы уюшулган кылмыштуулук көзөмөл кылып атат. Бир да ишкана, бир да машина ал жерден көмүрдү алып келип региондогу калкка тарата албайт экен. Анткени ушул каралар ал жерде бийлигин орнотуп, ар бир машинадан өзүнүн салыгын алат экен. Алар уруксат берген ишкерлер гана ал жерде иштейт экен. Ошентип мына өкмөт электричество болбойт, көмүр камдагыла деп айтып атабыз. Көмүрдү камдаш үчүн дагы каралардан уруксат алыш керек экен. Алардын налогунун эсебинен ар бир тонна көмүрдүн баасы дагы ушул Кыргызстанда өсүп атат. Мына ошого окшогон окуялар башка региондордо дагы болуп отурат. Бул процесстин кылмышкерлердин баш көтөргөн бүгүн жаап жашууга болбойт. Ошол багытта өкмөт кандай
ой пикирде, алардын маалыматы кандай жана кандай ушул иш-чараларды сиздер көрүп жатасыздар, ошол боюнча маалымат берсеңиздер. Урматтуу депутаттар, мен уруксат берсеңдер расмий тилде мындай бир өзүм оюн жакшыраак так айтып бергенге аракет кылайын. Ошон үчүн уруксат берсеңдер мен ошо расмий тилде айтып берейин да. Уважаемый Эмиль Черкеш, уважаемые депутаты, значит, специальное подразделение органов внутренних дел, его органы на местах ведут вот, в течение уже долгого времени нормальную, позитивную работу по нейтрализации, значит, лиц, которые находятся в организованной группе, а их у нас в республике 4. Вот, вы об этом хорошо знаете. Это группы всем известных воров. Это группа Батукаева, Кольбаева, вот, группа, значит, Абакирова и Бокушева. Она состоит из разных людей. Там есть и положенцы, есть и ранее судимые, есть вновь принятые в эту группу. Ну, мы ведем по одному принципу работу. Вор должен сидеть в тюрьме. Вот. Наши подразделения делают все возможное для того, чтобы нейтрализовать эти группы, как больше их посадить. Вот. За период с 11 по сегодняшний день мы посадили около 700 членов и положенцев, и воров в том числе, и названных, и не названных воров. У вас есть отчеты, я могу их перечислять, это нет необходимости. Значит, многие из них были освобождены, многие дела были поломаны, многие дела были вернуты на доследование. Из 82 членов, кого мы посадили, кто находится в местах лишения свободы, в настоящее время осталось 56. Многие из них освободились из зала суда, кто-то условно-досрочно, кто-то вышел из СИЗО по болезни и так далее, и так далее. Но это ГСИ может вам точно сказать, это количество и по фамилии называть. Анализ всех этих дел показывает о том, что, конечно, есть у нас пробелы и в следственно-оперативной работе. Воров мы знаем всех на учете, берем, работаем с ними, ведем оперативно-розыскные мероприятия по ворам. Вот. Ну, многие из них, к сожалению, оказываются на свободе. Мы проанализировали эти дела, вот, и можем сказать, что да, по некоторым делам действительно были, значит, дела поломаны по одной простой причине, что лица, которые были привлечены в качестве свидетеля, потерпевших, они отказались. Вот. И главная причина в этом является то, что, значит, еще, хотя закон принят об организованной преступности, но есть пробелы в его имплементации. То есть многие вещи, например, вот по Кольбаеву я могу сказать, что не суд, кто вел, и не, значит, обвиняемая сторона не попросила его назвать, является ли он вором в законе. Хотя это главный признак. Я могу назвать, что в Алмате по одному телефону, когда вор в законе разговаривал с близкими, вот этот телефонный разговор был зафиксирован, и поэтому это было доказательством того, что он является вором в законе. И этот вор в законе, алматинский, получил 22 лишения свободы. По Кольбаеву ни судья, ни сторона обвинения не спросила в открытом судебном заседании, является ли он вором в законе или нет.
Значит, вторая причина, почему многие воры уклоняются от и так далее, и так далее. Основоположник, депутат Государственной Думы Российской Федерации, основоположник и первый, кто назвал, что это является организованной преступностью, генерал Гуров, он назвал 4 вещи, по которым нужно бороться с организованной преступностью. Первая вещь – это должно быть создано специальное подразделение. Вы знаете, на заре 90-х годов были специально созданы подразделения. Эти подразделения назывались РОПы, региональное управление по борьбе с организованной преступностью. У нас эти ГОПы мы сохранили. Значит, вторая причина – это то, что если нормально бороться с такой категорией дел, нам необходимо создавать специальное подразделение и в системе прокуратуры, и в системе судебных органов, потому что не может районный суд эту категорию осуждать. Во всей мировой практике, начиная от Италии, кончая Латвией, есть специальное подразделение, специальные прокуроры выделенные, кто занимается обвинительной стороной. Есть суды, кто ведет эту категорию дел. Не каждый судья может. А у нас эту категорию ведет дел по графику каждый второй судья. Кому поручили. То есть это как хулиганство, как изнасилование, как грабеж. Эти дела могут расследоваться. Поэтому одной из причин является то, что многие и наши следователи, и сторона обвинения, и суд, в принципе, суд, который выносит вердикт, он должен быть квалифицированным судьей, он должен знать эти вещи, он должен иметь доступ к секретным работам. И он должен выносить уже оправдательный, нормальный вердикт. Вторая сторона. Мы предлагали и предлагаем, что по этой категории дел необходимо ввести в невизуальные методы расследования, в невизуальные или бесконтактные судебные заседания. Почему? Потому что возьмите такое следственное действие, как очная ставка, когда сидит бандит, и его опознает лицо опознающее. И когда он входит с ним в прямой контакт, не каждый может это все выдержать. Понимаете? Это одна причина. Вторая причина, мы предлагаем, и мы это делали еще в 98-99 году. К сожалению, нам сказали, что это нарушается принцип судебного, одним из принципов судебного разбирательства, это принцип открытости. Но по этой категории дел мы бы предлагали, чтобы и вы помогли, чтобы все-таки по этой категории дел мы могли бы вести в невизуальные следственные действия и в невизуальные судебные заседания. Потому что, начиная от возбуждения уголовного дела, кончая до направления в суд и в судебных разбирательствах, мы этого потерпевшего, а там по Кольбаевским делам, там были депутаты Верховного Совета, один отказался, другой говорит, ты скажи, потом я скажу. И таким образом, мы затаскали и очевидцев, и свидетелей, и самих потерпевших по этим уголовным делам. Если бы были эти вещи, то мы могли, эти дела бы нормально проходили и в суде, и в следствии. Это важный момент. Ну и в-третьих, в-четвертых, это мы сейчас предлагаем и вносим изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и в Уголовный кодекс о том, чтобы по некоторым категориям этих дел мы могли заниматься превентивными делами. То есть это превентивный арест
до 15-30 суток этой категории дел. Это и превентивное документирование его преступных действий. Вот. Потом через суд могли бы заниматься его арестом до года и так далее, и так далее. Но, к сожалению, мы все это вот закон приняли, а вот изменения в Уголовный кодекс и в Уголовно-процессуальный кодекс у нас пока сейчас идет вот такая апробация. Вот, мы этими вещами занимаемся. Я думаю, что в ближайшее время вот, и вице-премьер подключился. Сейчас вот мы вот этими вещами занимаемся. Я думаю, что мы вот эти, значит, все превентивные дела, чтобы можно было нам превентивно заниматься с организованной преступностью, мы, я думаю, что доведем до конца. Ну, говоря о том, как мы работали и что мы делали, мы работали и в регионах, и у нас есть специальное подразделение и в регионах. Мы выезжали в Российскую Федерацию, задержали 14 членов организованных преступных групп. Вот. Говорить о том, что сейчас организованная преступность, она вот поднимает головы или там, значит, массированно идет в атаку, я бы не сказал. Вы знаете, вот по двум разборкам, которые были в Токмаке, когда одна группа пристрелила вторую группу, когда один положенец, значит, начал охотиться за другим, все эти уголовные дела у нас раскрыты. По, значит, положенцам, которые сейчас у нас сейчас находятся, это вот и Дасонов, это и Дёчингис, вот, и другие, и Джумагулов, Тариэль. По всем этим лицам, в том числе и Кольбаевым, мы занимаемся. Вот, мы занимаемся и в Российской Федерации, группа Анапияева. Вот, значит, довольно-таки успешно. И наши ребята, выезжая вот в Казахстан, в Российскую Федерацию, только получают нормальные отношения с коллегами. У нас вот таких неприятных отношений там не выдал или там не предоставил, таких моментов нету. Мы довольно-таки успешно занимаемся и в других регионах. Вот. С 1 января по сегодняшний день нами задержано и сидят, находятся на следствии и уже осуждены более чем 217 лиц, преступников, кто находится в этих организованных преступных группах. Вот, по ним дела есть и в регионах, и дела есть у нас и в центральном аппарате, и в Бишкеке, и в Чуйской области, в наших следственных подразделениях. Мы сейчас хотим тоже, значит, наших следователей, не просто, чтобы каждый следователь мог заниматься, специально делаем специальное подразделение следствия, чтобы могли мы их учить, вот, и чтобы они конкретно занимались этими делами. Вот. Я думаю, что, как я выше сказал, у нас нет другого пути, как не сажать вот этих лиц, как бы не контролировать. У нас нет другого пути, и мы никак другой орган не заинтересованы в том, чтобы они находились на свободе. Я думаю, что вот и по Каракече мы сейчас там создали, значит, ПОМ, укрепили и по, значит, и по золоторудным делам то же самое. Вот этого нахала бандита, который избил вот этого нашего гражданина Алмаза Нямазбекова, а он установлен. Сейчас принимаются меры по его задержанию, дело уголовно возбуждено, занимается этим уголовным делом, расследует это уголовное дело, значит, наше ГСУ, мы взяли дело, вот, и я думаю, что на днях он будет тоже задержан, и там есть второй тоже, ну, второй он, этот ранее судимый, 13 лет отсидел и вышел на свободу, и занимается, вот как вы сказали, Эмиль Черкешевич, на побережье Сыкули, он там занимается этим ремеслом. Вот.
Ну, если ко мне будут вопросы более такие вот детальные, я должен сказать, что мы и отмечали, и говорили, что можно по-разному трактовать организованную преступность. Вот. Но я сказал, что многие ребята в селах, они вот под видом и начинают говорить, что я вот член того-то УПГ, я вот это вот есть у нас группы в той же Бостыри, где они абсолютно не подчиняются ни Батукаеву, ни Куальбаевским ребятам. Вот. Есть такие ребята, тоже местные, которые создал из числа спортсменов, из числа местных жителей, создал свой общак. И там начинают там вот эти скутера делить, там пансионаты заходить. Как вы говорите, спрашивать, кто тебе разрешил тут ставить киоск или не киоск. Вот таких, к сожалению, тоже у нас много. У нас очень много фактов, когда, к сожалению, у меня есть список, когда представители или родственники авторитетов и положенцев находятся и в аильных кеңешах, представляют и акимяты, и замов, и так далее, и в другие органы они залазят. Вот по всем этим фактам мы реагируем, вот, представление пишем, говорим. Вот. Ну, многих мы снимаем, но, к сожалению, многие проходят. Вот, потому что они в селах там имеют какой-то авторитет, вот, проходят в эти аильные кеңеши и там являются депутатами. Потом начинают там заниматься вот своими протеже и так далее, и так далее. На сегодняшний день заказных убийств мы не фиксируем. Разборок у нас сейчас нет. По Батукаеву я скажу, что Батукаев задержан в Осетии. Вот. Вопрос стоит о его экстрадиции. Однако российская сторона сказала, что если у вас какие-то претензии, давайте нам материалы. Пока уголовное находится в Осетии и занимается осетинская прокуратура. Uyuşturulan kılmış müçölerine 109 iş kozголгон экен. Ошонун 50'si гана сотко жетиптир. Сотто 18'i. Ошонун ичинен 5'i сот менен, 3'ü тергөөчүлөр тарабынан 18'i токтотулган. Бирөөсү акталыптыр, болгону 22 адам гана соттолду. Бирок ал соттолгондор дагы өзүңүздөр көрүп атасыздар. Az жазаларын алып тез эле түрмөдөн чыгып кетип жатат. Мен урматтуу депутаттар, сиздерге суроо үчүн сөз берердин алдында бир эки фактыны сиздерге айтып койгум келет. Министр дагы уюштурулган кылмыштуулук баш көтөрүп, адамдардын турмуштарына тоскоол болуп, бизнеске аралашып жаткандыгын моюнга алып ачык эле айтып отурат. Ол колубуз кыска дейт. Сот менен прокуратура менен биздин бирдиктүү концепциябыз жок, бирдиктүү берген баа жок, координация жок. Биз кармап беребиз, алар чыгарып жиберет. Көлбаевди соттоп атканда соту да, прокурору дагы сен уюштурулган кылмыштуу группанын мүчөсүсүнбү, анын атасысыңбы деп сураганга даган жок дейт. Эгер алар даабай турган болсо, belki бечара көйлөрдө тиги кандай күнөө. Албетте алар коркот. Эми мына ушул багытта 12-жылы өкмөт концепция уюштурулган кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча концепция иштейбиз деп чечим чыгарган экен. Андан бери 4-5 жолу мен санап отурбайын, улам токтомдор чыгып, өзгөртүлүп, жогорку кеңешке мыйзамдын проектлерин жөнөтүп, кайра туура эмес болду деп чакырып алып, 3 жылдан бери ушул күрөшүүнүн концепциясы, бул түшүнүгү, кантип күрөшөбүз, кайсыл органдар кандай иш кылыш керек, жана министр айткан кемчилдиктерди кантип жоюш керек деген сунушту киргизе албаптырбыз. Мына маалымат сиздерге таратылды. Эң акыркы ушундай чечим быйыл 1 августта дагы комиссия түзүш керек деп кабыл алынды.
министрчиликтин бизге берген маалыматында ушул багытта эмне иш кылдык деген жеринде болгону ОБС менен ушул чогулуп ушул механизмдерди ушул иштеп атабыз дейт. 479 миң сомго 2 комнатаны ремонт кылып компьютер алдык дейт. Сиздин берген маалыматыңыз кечирип коесуз, башка жок экен. Андан башка 19-жылдын 1-июнунда координациялык центр боюнча чечим кабыл алып, МВД 2 штат бөлүп бердик дейт. Анан ошол координациялык центрде 2 комнатаны открытие кылып, эл аралык уюмдар, анан массалык маалымат каражаттары келип, ошону ачканга катышып кетишти дейт. Башка иш жок 3 жылдан бери. Сиз айтып аткан мыйзамдарды өзгөртүүгө бир да аракет болгон жок. Туура бир мыйзам жазып киргизиптирсиздер. Комитетке келип, туура эмес жазылган деп кайра артка кетиптир. Эгер өкмөт мүчөсүнөр, өкмөт башчысы, вице-премьерлер аркылуу, фракциянын лидерлерине чыгып, төрагага чыгып, элге чыгып, мынакей мыйзам алып келип, тездетип бергиле. Анча-мынча катасы болсо көзүңөрдү жумуп, походу оңдоп койгула деп айтканыңар да жок да. Биз чакырмайынча. Биз силерге күбөсү жок эле камап кое турган мыйзамдарды, жана сиз айтып аткандай, Алматадагыдай күбөсү жок эле камап кое турган мыйзамдарды даярдап алып берет элек да. Кашкырдын алдына койду байлагандай кылып, бир бечараны алып келип, эртең алып чыгып кетсе, кандай кылам деп коркуп, каршы тиге көрсөтмө бер деп зордогон тартиптен бизге кереги жок, өзүңүз туура айтып отурасыз. Эми мынакей урматтуу депутаттар, мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин маалыматы турат. 14-жылдын январында Казак Республикасынын Чимкент шаарында эл аралык издөөдө жүргөн Ош областынын положениясы Досонов криминалдык дүйнөдө Дженга деген ат менен белгилүү болгон Досонов кармалды дейт. Ну кармадыңар. Анан ары эмне болду? Жооп берип коесузбу? Эмне болду? Алып келдиңер, соттодуңарбы? Алып келгенбиз. Азыр соттоо материалдары сотто каралып атат иши. Сот жүрүп атат, сот бүтүп иши. Сиз январда алып келиптирсиз. Кандай кылмыштарга шектелип айыпталып алынып келинди? Оор кылмыштар эми, мейли билбейт экенсиз. Туурабы? Оор кылмыштар. Оор кылмыштар. Ал азыр түрмөдө отурабы же көчөдө жүрөбү? Азыр алып келгенден кийин эми домашний арест берген. Эмнеге домашний арест бересиңер? Сот калпарын суу. Назыр Ген прокуратурадан сурайбыз, эмне үчүн тиги ал чечимди да жокко чыгарбай турат? Жеңгени эмнеге алып келдиңер? Шайлоого катышыш үчүн алып келдиңерби? Ошто ушундай сөз болуп атат. Прессалар жазып атат го. Шаардын мэрин шайлоого келди деп. Биз дагы кылмыш дүйнөсүнүн кызматына муктаж болобузбу? Жок, урматтуу Өмүрбек Черкеш. Он был задержан и доставлен в соответствии с международным розыском. Доставлен сюда, здесь ему судебный орган была изменена мера пресечения ареста на домашний арест. В настоящее время идет судебный процесс. Эми сиздер ушул чара көрүшүңүздөр керек ушундай судьяларга. Жакында Ак Буранын боюнан 3 гектар жерди мыйзамсыз бирөөгө чечим чыгарып берди деп коюп, бир соттун үстүнөн иш козголду. Анан ушинтип силер кыйналып, кармап келген кылмышкерлерди үйүнө чыгарып жүргөн судьяларды соттон да бошотуш керек. Назыр президентке биз кат жазабыз, ошол судьяны жумуштан бошотуш керек деп. Керек болсо иш козгоп камаш керек андайлар. Андан ары сиз жооп бериңиз дагы. Орусча окуп берейин. Орусча жазылды. В связи с популяризацией образа жизни ОПГ среди подрастающего поколения через средства массовой информации и местные органы власти проводятся мероприятия по дискредитации идеи криминального мира среди широких масс населения дейт. Шундай иш кылып атабыз дейсиңер. Бирок биз массалык маалымат каражаттарынан кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүн мактап, Манаска теңеп, Кыргызстандын келечеги ушулар президент боло турган адамдар ушундай деп, аларды меценат катары көргөзүп, спортко салым кошуп аткан коомдук ишмер катары көргөзүп, жогорку кеңештин депутаттары баш болуп, массалык маалымат каражаттарында
аларга макталган, пропагандалаган иш-чаралар чыгып атат да. Сиздер ошол заказчиги ким, канча акча төлөдү, эмне үчүн чыгарып атат? Ошоларды тактап керек болсо, ошол редакторун кошуп отургузуш керек да. Байланышы болгондугу үчүн. Биз кылмыш дүйнөсүнүн тиги мүчөсү деген адамдарды гана күбөсүз соттогонго эмес, ошоларды менен байланышта болуп, аларды мактап, жактаган адамдарды, журналист болобу, депутат болобу, аларды да күбөсү жок эле түрмөгө отургуза турган мыйзамдарды кабыл алышыбыз керек. Болбосо биз соттошуп жүрүп, мына 2 өкмөт кетти. Буларды алып келебиз деп. Мына парламенттин мөөнөт өмүрү бүтүп атат. Президенттигибиздики 2 жыл калып атат. Декабрдан кийин. Анан кийин биз ушинтип эле кат жазышып, мыйзам жок экен, сот укпай атат, прокурор укпай атат деп жүрө беребиз. Прокурор менен сотты ким дайындайт? Биз бийлик дайындайбыз. Керек болсо аларды алабыз. Керек болсо түрмөгө отургузабыз. Ташиевди чыгарып жиберген сот эмне болду? Билесиңерби? Кайдан кууп бая келетип, үйүнө чейин кууп барышып, анан кийин жаңылышпасам жумуштан бошотулуп иш козголгон болуш керек. Эгер мен жаңылышпасам, эмне үчүн жеңгени чыгарган судья кандай мамиле кылбайбыз? Ташиевди мен актабайм, бирок ал коркунучтуу коом үчүн же женге коркунучтуу? Жеңгени чыгарып жибергенде. Анан мен ойлойм, мындай 2 кош стандарт бизди жакшылыкка алып келбейт. Билесиздер, Ташиевтерди үйүнө чыгарып жиберген судья эмне болгондугун. Жеңгени ким чыгарып жибергендигин көңүл бурбайт. Ал маселени көтөрбөйсүңөр КГБ. МВД көтөрбөйсүңөр. Анда генералдык прокурордун орун басарлары дагы келбей коюптур. Отпускада жүрөбүз дейишипчи. Бул жерге управление под надзор за соблюдение закона генеральный прокурор, старший прокурор келиптир. Анан бөлүм башчысы Кулжаев Марат Юсупович келиптир. Урматтуу депутаттар, каттыра сүйлөңүз. Көлбаевдин иши боюнча процесс башталганда эле Көлбаев көрсөтмө берүүдөн баш тарткан. Ошол үчүн мамлекеттик айыптоочу ага бир да суроо бере албайт болчу да. Башында эле отказ берген. Анан бирок гособвинитель премиядан 20 жыл сураган болуш керек лишение свободы. Сот башкача өкүм чыгарганда аны апелляциялык тартипте сунуш киргизген ал өкүмгө. Шаардык соттон каралгандан кийин жогорку сотко каралган. Бүт 3 инстанция тең биздин прокурорлор наказание сураган 20 жылдан кем эмес да. Бирок сот сизге белгилүү болгондой башкача өкүм чыгарган. Эми себеби силер соттогон кылмышкерлер болобу, коррупцияда айыптап атасыңар, баары эле ушул соттон чыгып кетип атат да. Эми анын себеби экөө эле, же тергөө жоопкерчилик менен сапаты жок материал берген, ошол жактан барып соттон чыгып кете бер деп сүйлөшүп алат. Же судья мыйзамсыз мындай чечимдерди чыгарып атат. Айыптоочу гособвинение, прокуратурадагы ушул өз ишине шалакылык менен мамиле кылып атат. Эми үчүнчү суроом, ошол Досоновду чыгарган соттун чечимин жокко чыгарганга аракет кылдыңарбы? Досоновдун иши боюнча буга чейин эле иш каралып аткан ошол областта. Ушунда деле сот үй камакка чыгарганда биз обжаловать эткенбиз, жогорку сотко чейин. Бул да азыркы чечимде биздин прокурорлор обжаловать эткен. Эми мына бул жерде Алынбай Султанов дагы отурат. Ушул Ош областында абдан кызыктуу окуялар болот да. 70 килограмм героин, 100 килограмм героин менен түшкөн адамдар үй камагына чыгып кетишет. Башка жеринен кармап, андай судьяларды жазалаш керек. Мейли ошол сделкасын кармай албай алдык, башка жагынан кармаш керек. Анан биз аларды жазалабасак, кылмышкерлер түрмөдөн чыгып кетип атса, анан кийин ким ишенет? Ким бизге каршы, кылмышкерге каршы бизге ишенип көрсөтмө берет? Мына ошол Намазбаевдин атасы Садыр Намазбаев мага арыз жазып кетти. Урматтуу министр, сизге жөнөтүп атам.
Ал бізге де қорқыныш қорқытып атат, қорқытулар түсіп атат. Біздің өміріміз қорқынышта деді. Врачтарға дағын тәсір еткен әрекет қылып атыптыр. Анан егер біз аларды қорғап отырған болсақ, алардың өміріне, денсаулығына кепілдік бере албасақ, анда алар ертең арызын алып қойышат. Арызды алсаң $10.000 беремін деп, малыматыңыз бар, $10.000 сұныш қылып ататасыр. Арызын алып қойды. Анан кейін біз ошол чараларды көріп, алардың өмірін, қауіпсіздігін сіздер кепілдік беріп, сақташыңар керек. Ана бізде мемлекеттік служба охраны деген бар. КГБ-да. Урматтуу чоткарай düşünүңүз. Алар кимдерди кайтарат? Мен кимдерди кайтаргандыгын жөнүндө айтайын. Төрагалыктан түшкөндөн Келдибекти бир нече жыл кайтарып жүрдү. Эмненин негизинде кайтарды мен түшүнбөйм. Пирматов деп Ген прокуратура камалбай аткан депутатты бир нече жыл силер кайтарып жүрдүңөр. Тыйын төлөсө эле кайтара бересиңерби? Же коммерциялык негизде кайтардыңар? Эмненин негизинде кайтардыңар? Жоопту кагаз жүзүндө бизге берилди. Андан ары азыр. Президенттин аппарат жетекчисинин орун басары Икрам Сатаровду кайтарасыңар. Барган жерге президент келгенде алдан ала охрана барып, барын карап, бомба жокпу, уу жокпу деп ичкен тамагына чейин карап кайтарып жүрөт экен дейт. Кайсыл мыйзамдын негизинде кайтарасыңар? Ал ким? Ого окшогон тиги судьялардын артынан аңдыганын ордуна, маанилүү ушул көрсөтмө бере турган жабырлануучуларды кайтарганын ордуна чиновниктерди кайтарасыңар. Президенттин аппаратынын бөлүм башчысы бар. Сапар. Ким фамилия? Исаков деген. Аны кайтарат экенсиңер. Анын өмүрүнө ким коркунуч келтирип атат? Так, андан ары Адил деген жигит кетип калды, азыр сиздерге барып калды. Аны кайтарып жүрүп турсуңар. Жаңылышпасам, Фаридти да кайтарасыңар. Эмне иш кылып атасыңар? Сизге официалдуу запрос. 3 жылдын ичинде кимдерди кайтардыңар, эмненин негизинде кайтардыңар? Алардын өмүрүнө коркунуч бар деп кайсыл тараптан маалыматтар түштү? Силер аларды же коммерциялык негизде кайтардыңарбы? Уруксат берсеңиз, Өмүрбек Чиркеш. Закон негизинде, госохрананын закон негизинде 8 статья боюнча, если угроза жизни и здоровью депутата угрожает опасность, то предоставляется охрана. Касаемо депутата Келдибекова, есть у нас письмо Төрага Жогорку Кеңеши, где нам предписано его взять под охрану в связи с угрозой его жизни и здоровью. Поэтому это письмо у нас есть, я просто с собой сейчас не взял, я принесу, покажу. Эми кечирип коесуз, коркунуч бар экендигин оперативниктер аныктайт. МВД-дагы же КГБ-дагы. Кылмыш дүйнөсүнөн түшүп атат, или башка жерден түшүп атат деп аныктайт. Ошонун негизинде берилет. Аны төрага аныктабайт. Төраганын андай жертыңшар маамыттары болбойт. Бул бир. А Пирматов эмне үчүн 3 жыл кайтардыңар? Пирматов боюнча то же самое, кат бар. Кимден кайсыл? Төрагадан. Кайсыл төрага? Төрага Жээнбеков болуш керек. Жок. Төрагадан кат бар. Келдибек. Төрага Келдибектен кат барат. Келдибеков, потом андан тышкары Пирматов, Көркмазов, Гусаров, Иманалиев. Ушулардын баарын биз кайтарганбыз. Төраганын каты боюнча. Анын бардыгы бар, мен алып келип көрсөтөм. Силер эми мамлекеттин эсебинен алардын коопсуздугун ушул сактап кайтарып туп-туура. Ал деген закон негизинде, закон госохраны 8 статья ошол жерде ошондой жазылган. Макул, эми бул жерде төрага менен эсептешет экенбиз. Президенттин аппаратындагы азаматтар деп үчүн кайтарат. Ошолор боюнча мындай деп айтып кетелим. Бизде деген көп ошондой случайлар болот. Бизге келип айтышат, силердин балдар кайтарат деп. Көбүнчө случайларда алар деген бизде мурун иштеп кеткен балдар менен эметишет. Же болсо детективный агентствого кайрылышат. Ошолор аркылуу алар кайтаруу ишлерин жүргүзөт. Биз аларга тиешебиз жок. Мен фамилиясын айтаган президенттин аппаратындагы тиги Икрам Илмияновду, Сапар Исаковду аларды биз кайтарбайбыз. Коммерциялык негизде кайтарылат экен. Жок.
Ну башка Биз коммерция запрещена. Закон менен бизге рұқсат биз берилбейт. фактыларды беребиз. Силер неформально кайтарат экенсиңер, кайтарып жүргөн элдин баары көрөт, билет. Аны ошол токтоткула эгерде антип мыйзамсыз неформалдуу кайтарып атса. Эгерде Досоновду бир ошол ага дагы акча кереги жок ага. Каражат кереги жок. Эгерде уровень районный соттон 2 сот, областной, краевой, городской соттон 2-ден 3-тен фамилиясын тактап туруп ушул кишилер только будет рассматривать момундай категория дел деп туруп эметсек, мында бир чечим чыгарып туруп. Ошондо любой сот аны эмете албайт. Эмдеген жанагы сотту анын биз дагы кайтарып беребиз ошол сотту. Ал сот ответственный болот. Ал сот уже жанакындагы пара санага бара албайт. Чечимди туура чыгарат. Анын айлыгы дагы нормальный болот. Деген киргизип атабыз да биз ошол. Анан жанакы вне визуальный. Мисалы мен арыз жазсам, менің жанакы Намазбеков жасап атпайбы арызды. Эми азыр биз Намазбеков менен иштешибиз керек. Намазбеков очный ставка өткөрөбүз. Анан кийин Намазбековду кайтарабыз. Кийин соттон кийин эгерде Намазбековду сотко чейин до того затаскаем, что сотто он скажет кереги жок. Ошон үчүн биз киргизип атабыз. Вневизуальный деген сөз. Бир жолу сурадыкпы, деметтикпи, же болбосо очный ставкага жанакы зеркальный стекло менен жана понятойлор менен опознание кылып туруп ошондой киргизсек, мен ойлоп атам бир 70-80% алдыга жылабыз да. Ушул эме боюнча. Эми 12-жылдан бери ушул мыйзамдарды, сунуштарды Жо азыр эметип атабыз. Каттап алып келе албай атасың. Эметип туруп, жаңы эмени алып туруп, азыр мына урматтуу Абдышыр Газич, сиз мына 2 жыл министр болуп атасыз. 1,5 жыл. Сиз 1,5 жыл, Кудай кааласа 2 жыл болот. Сиз келгенге чейин Ички иштер министрлигинде атмосфера абдан жаман болгон. Интригалар. Этаж болуп согуша башташкан. Курал колдонупчу. Кабинеттерди штурмовать ете башташкан. Анан сизди алып келгенде ошол Ички иштер министрлигин калыбына келтирип, эски киши катары интригалардан жогору туруп, ошол жакты стабилдештирет деген биринчи максат ошол болгон экен. Эми аны жасадыңыз, баарын энчисин бөлүп бердиңиз окшойт, азырынча мисалы тынчып турушат да. Бирок бул жетишсиздик. МВД өзү багып, айлыгын алып, эптеп эле чыры жок отурса деген ойдон биз алыс болушубуз керек. Биз ошону эптеп эле чыры жок, булар согушпай отурса экен деген ниет менен сизди алып келгендей болуп атабыз да. Анын баарын башын бириктиргенден кийин кылмыштуулукка чабуул жасаш керек эле да. Ошол сиздин министр болуп келгениңиз менен жана кылмыш дүйнөсүн баш көтөргөндүгү мындай дал келип отурат да. Ошондуктан урматтуу депутаттар, бул кырдаалга да сиздердин көңүлүңүздөрдү буруп койгум келет. Урматтуу депутаттар, кимде суроо же сөз бар? Берилип аткан суроолордун негизинде, ошол суроолорго болуп аткан жооптун негизинде мен бир кыскача пикиримди айтып койдум. 12-жылы, башкача айтканда, почти 3 жыл өттү. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики деп 12-жылы инициация болгон экен. Мына азыр Абдулла Шаргазиевич айтып атат. Бул жерде законда анча-мынча пробелдер бар. Ошол пробелдердин негизинде, ошол пробелдердин айынан биз толугу менен укугубузду мына ушундай организованный преступностька карата колдоно албай жатабыз деп. Между тем, 12-жылы мына ушундай инициатива кирилген экен. Андан кийин 13-жылы муну комитетти карап рекомендация берген экен. Совет по реформе судебных органов Хажиберби боюнча. Ал жерден доработанный проект келет. Келгенден кийин ал проект жогорку кеңешке барбайт. Ошол мезгилдеги Токон Мамытовичтин инициативасы менен бул законопроектти кайра киргизет. Киргизгенден кийин бул аппарат правительствого барат. Аппарат правительствода карап туруп кайра на доработку возвращать этет. 14-жылы согласованный законопроект кайра аппаратка келет. 14-жылы кайрадан 2 айдан кийин, 1 айдан кийин
Вышеуказанный проект был возвращен с формулировкой о необходимости провести научную экспертизу дейт. Урматтуу Абдрахман Абдакемович, сиз азыр ошол жерде отурасыз. Мына ушул маселени тыкандык менен карап, эмне үчүн мына ушул закондун кабыл алуусу саботаж болуп жатабы? Же ошол аппаратта отурган киши преступный группировкалар менен кандайдыр бир связь барбы? Эмне үчүн мына ушундай маанилүү закон, Абдулла Шергазиевич айтып аткан, бизге ошол закон жетпей турат деп. Мына ушундай маанилүү законду волокита кылып 3 жылдан бери сүйрөп жүрөт. Мен билемин ким сүйрөп жүргөнүн аны. Ал жерде сиздерде Мамыркулов деген генерал отурат. Мына ошол эч айла таппай акыркы күндөрү мына ошол законопроекти научный экспертизага кайра жиберип атат доработкага. Мына 1 ай болду. Биздин законопроекттер научный экспертизадан өткөн обязательный элемент или не обязательный? Не обязательный элемент. На наличие коррупционных схем деген бар, а бирок научный деген сөз жок. Наука давно доказала, что те нормы, которые мы принимаем, соответствуют всем международным нормам. Мына ошону Токон Мамытович, вице-президент, вице-премьер-министр, ошол кайра инициировать этип туруп, мына ошол законду киргизгенге, жогорку кеңештен өткөргөнгө аракет кылса, бир заводелым мына ошону саботаж кылып кармап отуруп, мына бүгүнкү күндө каалайбы же каалабайбы ошол организованный преступность менен бир упряжкада жүргени карап турулат. Мына ошуга көңүл буруп туруп, тиешелүү органдарга мына ошол Мамыркуловдун организованный преступность менен кандай байланышы бар, ошону дагы аныктаганга аракет кылыңыз. Болбосо жөндөн жөн эле саботаж кылууга мүмкүн эмес. Бул мамлекеттүүлүккө кыянаттык кылуу деп мен эсептеймин. Эмнеге дегенде, мына ошол органдардын ичинде прокуратура болобу, Министерство внутренних дел болобу, мына ошол жерде мына ушундай керектүү документтерди кабыл алганга противодействие кылган кандайдыр бир күчтөр бардай сезилип турат да мына ошол жерде. Ошону тапкыла. Себеп дегенде мына ошол жерде отурасыңар, барыңар руководствосуңар, өзүңөрдүн ведомствода таптаза болушуна ар бириңер кызыктарсыңар. Но 10-чы жылды Бакиевден калган, башкалардан калган кадрлар мына бүгүнкү күнгө чейин иштеп атат деп туруп, ошол жердеги эле силердин службадагы иштеген балдарыңар өздөрү айтып атат, иштетпей атат. Багы мурун бизди кубалап, законсуз иштерге жумшаган балдар бүгүнкү күнгө чейин иштеп атат деген ойлор бар да. Дагы бир орчундуу бир маселе. Эгерде ичиңерден тазаланбай турган болсоңор, тыштагы болуп аткан кемчиликтерди силер тазалай албайсыңар. Мына биз канча жылдан бери айтып атабыз. Организованная преступность болобу, мына азыр Абдулла Шергазиевич айтып атат. Алар багы неучтенная ар кандай преступный группировка, бир күндө түзүлө калган, тигилер булар деп турандан кийин вымогательство менен заниматься этип атат, тинтип атат, минтип атат дейт. Дал андай күчтөр дагы көп. Мына шаардын ичинде дагы мелкий хулиганство, тигиндей мындай силердин статистикаңарды бузуп атат. Ошон үчүн безопасный город деген программа бар эле. Ал программа эмне болду? Ал программанын башында мурдакы министр туруп акчаларын жеп, башка таптакыр законсуз тендерди өткөрүп, мына ошол боюнча жыйынтык чыга эле. Канча акча жок болуп кетти ошол жерде. Билебизби, билбейбизби? Билебиз, жапжакшынакай. Күнөөлөр кайда жүрөт? Силердин араңарда жүрөт ошолор. Дагы эле погондорун тагынып. Эми ошолорго дагы мына прокуратура тарабынан, ГКНБ тарабынан ошону дагы изилдеп, тигинтип, өзүңөр тазаламайынча, биз преступниктер менен күрөшүп атабыз деп туруп айтсаңар, эч бир коомчулукта бирөө дагы ишенбейт сиздерге. Ошон үчүн с самого начала өзүңөр тазаланып, өзүңөр кандайдыр бир ишеничке ээ болуп туруп, анан кийин күрөшүп атабыз, колдон келбей атабыз дей турган болсо, же колубуздан келип атат дей турган болсо, ошондо гана кандайдыр бир ишеничке ээ болосуңар. Бүгүнкү күндө майда чуйда нерселер менен иш алек болуп атат, бирок негизги эң багы крупный бул жерде коомго кандайдыр бир коопсуздукту түзүп аткан күчтөр менен күрөшкен таптакыр эч нерсе байкалбайт. Мына бул жерде информацияда жазылып жүрөт. Бокушевдун группировкасы дейт, Абакировдун группировкасы дейт, организованная преступная группа, Гөлбаевдин организованная преступная группа деп атат. Алар кайда жүрөт? Акыры бизде нормативный нормалар бар. За организацию преступной группировки деп туруп анан кийин ал жерде предусмотрено деп немеси бар, наказаниясы бар. Мына буларды силер
организаторы преступной группировки, преступный группировканын башында турат дейсиңер дагы эч нерсе кыла албайсыңар. Ушуну кантип түшүнүүгө болот? Болбосо, колуңардан келбей турган болсо, анда Бокушевду дагы калгандарын дагы бүт бар жок. Лидер ОПГ, булар ОПГнын башчысы деп туруп айтканга укугуңар жок. Укугуңар жок силердин. Эгер аларды камай албай турган болсоңор, себеп дегенде налицо организованный преступный группировканын лидерлери мына ошол норманы кармап туруп, ошол нормага таянып туруп, камай албай турган болсоңор, анда жанагындай деп туруп, лидер ОПГ деп туруп айтканга дагы укугуңар жок. Мына ошону коомчулук билиш керек. Рахмат. Кичинекей мыйзамды киргизе албай. Жогорку кеңеш 1000ге жакын мыйзам кабыл алабыз, чечим кабыл алабыз бул жылда. 2 мыйзамда ушул кабыл алынганга ушул саботаж болуп отурат. Төлөгөновдун сунушун биз урматтуу депутаттар чечимибизге киргизип коюшубуз керек. Ошол жерде күнөөлүүлөрдү ошол концепция менен мыйзамдардын иштелип чыгышына кармап аткан күнөөлүү кызматкерлер өз жазасын, өз баасын алыш керек. Сөз депутат Болот жерде даярдансын. Турат Мадылбеков. Атамекен Шерхазиевич, Чулпан Атадагы ипподром Көлбаев татасын алып жүрүптүр да, атын алып жүрүптүр. Буга МВДнын реакциясы кандай болду? Өткөндө Атамекен фракциясынын жыйынында бул маселе талкууланып, тапшырма берилгенден кийин мамлекеттик мүлк фондунун өкүлү прокуратура органдары менен бирге барып, ошол атты коюп атканда туура эмес чечим кабыл алынгандыгын айтып, баягы процедура толугу менен сакталбаганын айтып туруп, анан областтык прокуратурадан протест түшкөн аларга. Азыр мына мамлекеттик мүлк фондунун жетекчиси кабарлады. Бүгүн ошо айылдык кеңеш өзүнүн жыйынында кайра карайт экен, ошону кайра карап чыгуу боюнча ошол чечимди. Ал жердеги баягы илип койгон көрнөк алынып салынган. Жаңы көрнөктү мына фонд жетекчилиги алып барган, бирок ремонт болуп аткандыгына байланыштуу ипподром кое турушту. Ушу 1-сентябрга чейин ушул Чолпон Ата шаардык ипподром деген көрнөк илинет. Бүгүнкү күндө бизге жеткен маалымат боюнча ошол жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү алдын ала берген маалымат боюнча ошол чечимди админитетүү боюнча долбоор даярдап атат. Бүгүн жыйынтыгыбызга айтышат. Анан эми жанагы мыйзам боюнча да айта кетейин. Райхан Төлөгөнов, сиз туура айтасыз, туурасын деп атасыз. Жанагы мыйзам боюнча ал мыйзамды өткөн жылы өкмөт кайра чакырып алган экен. Жана Кыргыз Республикасынын кээ бир мыйзамдарын өзгөртүүлөр, толуктоолор киргизүү жөнүндө мыйзамды. Андан кийин ошол мурдагы вице-премьер менден мурунку өкмөттүн аппаратынын бөлүм башчысы менен эч кандай кайчы пикир болбостон эле экөө бирге карап чыгып туруп, Ички иштер министрлигине кайтарып берген экен иштеп чыгуу боюнча. Ички иштер министрлиги аткаруучу орган катары иштеп чыгып, мына бизге алып келип, жаңы өкмөттүн учурунда кече кийин алып келип туруп бизге алып келишти. Бирок ошол даярдалган мыйзамдын долбоору боюнча, концепциянын долбоору боюнча кызуу талаш тартыш болуп, сапаты боюнча бир топ мындай кайчы пикирлер жаралгандыгына байланыштуу. Анан бул министрликтин жетекчилиги менен бирге ушул министрликтен алып туруп, өкмөттүн аппаратына алып, биз өзүбүз колго алайлы дедик дагы. 1-август күнү өкмөт башчысынын атайын буйругу чыгып туруп, межведомственный комиссия түзүлдү. Буга ошол Ички иштер министрлиги эмес, башка министрликтердин дагы адистерди коштук, юристтерди жана башка бир топ адистерди кошуп иштеп атабыз. Жакын күндөрү мыйзамдын долбоору иштелип бүтөт дагы, концепция дагы каралып, өкмөттүн карасына алып чыгылат. Ал эми жанагы безопасный город долбоору боюнча туура айттыңыз, Райхан Төлөгөнович. Мурда бул долбоор бир сыра каралып, өкмөт тарабынан жанагы конкурс жарыяланып, анан Кытайдын бир фирмасы уткан экен. Утуп, бирок 2 жыл бою ал фирмадан да кабар жок, эчтеке жок. Ишке ашпай туруп калгандыгына байланыштуу быйыл өкмөт министр финансына тапшырма берип, каржы министрлиги сотко кайрылып, ошо мурдагы конкурстун жыйынтыгын жокко чыгарган. Андан кийин биз ошол кайра мындай тиешелүү министрликтерден бүт адистерди кошуп туруп 3 жумушчу топ иштеп чыкканбыз. Биринчи жумушчу топ ошо техник заданиянан кайра иштеп толуктап чыкты. Экинчи жумушчу топ буга жана экономика министрлиги, каржы министрлиги бүт Кыргызстанда болгон жакшы адистерди кошуп та жана мыйзамдын негизинде, жана мамлекеттик закон о государственном частном партнерстве деп ошонун негизинде
тақтап барлық процедурасын тақтап бүттік дағы, эми жанагы конкурс өткөрүүнүн шартын, конкурстук комиссиянын курамын барлық фракциялардан сурадык эле, сиздер өкүлдөрдү бериңиздер, аны тақтап бүттүк. Ушул долбоорду ишке ашыруу боюнча өкмөттүн буйругу ишке чыкты. Эмдиги жолу да курам бекитебиз деп ушул жуманын башында, келаткан жуманын башында конкурс жарыялайбыз. Мурунку неме боюнча, мурунку ошол конкурс боюнча бюджет тараптан акча кеткен эмес, бирок туура эмес бир топ ошо мыйзамды бузган мындай чечимдер чыгып калганына байланыштуу жанагы сот карап атканда да ошолорду белгилеп өттү да. Анан акыркысы, урматтуу депутаттар, кесип коюңуздар, мен учурдан пайдаланып айтып алайын. Негизи уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү өкмөттүн да көңүлүнүн борборунда, ушул жерде отурган бүт күч органдарынын жетекчилери менен биз ар дайым талкуулап чакырып турабыз. Кабарыңыздар бар болуш керек. Биринчи кварталдын жыйынтыгында, анан жарым жылдыктын жыйынтыгында да Ички иштер министрлигинин коллегиясында абдан катуу сөз болуп, практикалык иш-чаралар иштелип чыккан. Сиздерге таратылып берилген материалдарды карап көрсөңүздөр болот. Эми көңүл бурулуп тургандыгы мына цифрлардан айтса болот. 2013-жылы мисалы жана уюшкан кылмыштуу мүчөлөрдүн, топтордун мүчөлөрүнөн 652 адам учетко коюлган болсо, мына 7 айдын ичинде быйыл 687 адам учетко коюлду. Эгер былтыр 189 адам кармалып, мындай кылмыш уголовный иш козголгон болсо, быйыл ушу 7 айдын ичинде 126 кылмыш иши козголду. Албетте бул сиздер туура айтып атасыздар, жетишсиз, дагы биз ар дайым сын пикирди айтып турабыз. Мына мен жумуш тартип ишинде дагы министрдин өзү менен, министрдин орун басары менен ушул багытты тейлеген. Ар дайым жолугушуп талкуулап турабыз. Сиздер айткан мына сын пикирдин баардыгын эске алабыз, дагы иш-чара иштеп чыгабыз. Мындан ары да күчөтүү боюнча сөзсүз чараларды көрөбүз. Бирок мына уюшкан кылмыш топтору бийлеп калды, же болбосо булар баягындай баш көтөрө баштады дегенге мен ойлойм, мындай антип айтууга анча-мынча фактылар бар, бирок бул система эмес, антип айтууга негиз жок деп ойлойм. Көзөмөлдө турат, катуу чараларды да көрөбүз. Бирок ар дайым көңүлдүн борборунда болуш керек. Сиздердин талкуулап атканыңыздар мен ойлойм абдан туура, болуп аткан сындын баардыгын эске алып туруп ишти жүргүзөбүз. Чоң рахмат. Мен августта анда министр атаханы эле булар фонд госимущества, анан кийин эмеге губернатор Сокольской области кат жиберди о том, что значит булардын Көлбаевдин атасынан эметкен жөнүндө эмет. Бирок алардын эмеси мындай болду, что Көлбаевдин атасы мейли атасы болсун, бирок тренер экен, ошон үчүн берип атабыз деп алар ответ деп эметти. Ошойдон биз барына Имангазиев дегендерге дагы жиберип турган, өкмөткө жиберип турган, что отец вора в законе. Екинчи вопрос. Участник уголовного судопроизводства сейчас же становится объектом мести или угроз со стороны правонарушителей. В результате этого свидетели, потерпевшие или иные участники уголовного судопроизводства на следствии и суде отказываются от своих первоначальных показаний. А виновное лицо уклоняется от уголовной ответственности. В этих условиях особую актуальность приобретает государственная защита участников уголовного судопроизводства от физического и психологического насилия. Координация. Кимге тапшырылды? Мынакей иштер жазып атат. Государственным органам, задействованным в реализации государственной программы, один раз в полугодие представляет Министерство внутренних дел Крымской Республики отчеты о результатах реализации программы. Тапшырды. Программаны кабыл алдыңар. Бир тиын акча каралган жок. А эмне ишин көйдү? Эмне истесең иштеп атасың? Без оптимизации кылып атпайбыз. За счет сокращения отраслевых отделов создаем управление по защите. Абдулла Шербазевич, мынакей ГСУ-муздун берген каты окуп берейин. Пожалуйста. Необходимо отметить, что в связи с дефицитом республиканского бюджета по предложению Министерства финансов Кыргызской Республики было принято решение о том, что денежные средства на защиту свидетелей каждым министерством и ведомством будет расходоваться из собственных средств. Каяктан?
Значит, Айтопаев Намазбеков жөнінде айтып отырмыз, башқасы жөнінде айтып отырмыз. Бұл программа 0 МВД. Bir тиын ақша қаралмаса. А қанша барша ақша қаралған? Білесіз бе? Шу программада. Сіз білесіз бе, Драган? Аны мындайды. Теги эгерде могу сен айткан программа қазақ тілінде иштебей жатат. Қырғыздарды айтсаңыз, қанша ақша қаралған қырғыздарда? Қазақтар. Біз өзіміздің күчіміз менен жанакында подразделение создали. 11 кишиден, азыр 16 кишини көбөйтүп атабыз. Вот. Бул только защита интересов явный угроза. Абдулла Шавказович, 6 миллион сомдон 6 тыйын бөлүнбөп тур ушуга чейин. Бул кандай программа иштеп атасың? Эми болтур, муну бүтүрдүк да программаны защита свидетелей. Агентурная работа боюнча. 9-я смета. Айтыңыздарчы, канча сом алдыңыздар? Мына 8 ай дейт. Вот располагаем где-то 16-18 миллионов. Эми агентурная работа жок болгондон кийин эмне жөнүндө айтып атасыңар? Какой борьбы с организованной преступностью жөнүндө айтып атасыңар? Ушул маселе боюнча все көз көтөрөйүк, Абдулла Шавказович. Финансирование. Концепция деген ошол да. Кылмышкердин атасын атып ала албасак, сатып алышыбыз керек. Ошол күбөнү, эгер сен күбө берсең, орден берип туруп, Россиядан bir квартира сатып беребиз, паспорт жасап беребиз, ошака барып жашайсың. Bir камок сатып алып беребиз деп. Bir адамга камсыз кылып туруп, 2-3 лидерин отургузсак, ошондо тынчыйт да. Анан bir тыйын бөлбөсөңөр, анан кандай концепция? Атып албаса, сатып алыш керек. Эми агенттейбиз, ошонун ичинде жүргөн адамдар барын жаздыртып, ким тиги атасы, ким смотрящий положение экенин алдыңара алып кетип ташташ керек. Анын үчүн агентке акча төлөш керек. Эми bir тыйын бербесеңер, өмүрүн тобокелге салып ким алып келет? Анан кийин бул концепция деген ошол эле, максат коюш керек. Асанды жөйсөндө отургузабыз, артынан адам салып, сен отургузсаң, көбү болсоң, сага мынакей 2-3 миллион сом иш ачып беребиз. Сибирдин bir шаарында өмүр бою жашайсың. Деп туруп артынан салып коюш керек. Ошондо биз 2 президентти куудук. 4 ОПГ бар экен. Ошого алуу жетпейт 10 жылдан бери. Аттарын айтып отурабыз. Генералдар, солдаттарыбыз жүрөт. Анан концепцияда ошону айтат. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышкандары, менин бир канча суроом бар. Андан кийин өзүмдүн оюмду айтсам. Биринчи Абдулла Шавказович, сизге жана сиздин орун басарларга менин суроом төмөндөй эле. Биринчиси, уюштурулган кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө 2012 жылга чейинки күрөш кандай болгон, 2012 жылдан кийин кандай болду? Себеби дегенде биз уюштурулган кылмыштуулукка каршы күрөшүүнү күчөтүү боюнча бюджет тартыш болотса дагы 200 миллион сом бөлүп бергенбиз. Муну журналисттер жакшы билип коюш керек. Ошондо ар кандай техникалык жабдууларды алып, уюштурулган кылмыштуу топтун кайсы жерде кандай болбосун ошолордун баарын деп күчөтүп иштейтин болчу. Ошончо жөпүрдө эмне болду эми? 200 миллионду бердик, алдыңар, эмне болду эми? Урматтуу Чекеш, урматтуу депутаттар, ошо уюштурулган кылмыштуулукка каршы бөлүм түзүлгөндө мен жетекчи болуп келгем. 2011-жылы да сиздер чоң жардам бергенсиздер. Жана ошондой эле акча каражаты боюнча мен ойлойм башында да азырда жакшы жумуштар болду. Биз автоунаа техникаларды ошол акчага сатып алганбыз. Баягы ГУБОПтун структурасы да аябай күчтүү болчу ошол убакта. Андан кийин өзүңүздөр билесиздер, кандайдыр бир себептерден ГУБОПтун системасын өзгөртүп, бизден техникаларды алып, азыркы баягы ГУБОПтун составынан башка бөлүмгө берилген. Ошол бөлүмдө иштеп атат, толук кандуу. Бирок ушу тергөө жагын кайра кайтарып берсек деген чечимдер, сунуштар бар. Анткени биз жаңы мыйзамда да айтып кеттик. Бул спецпрокурор, спецсудья ошондой сыяктуу эле структурада азыр жаңы мыйзам долбооруна
жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Эмне себебинен өзгөрдү? Себеби дегенде башка жакка силерди 7-чи управлениеге берди. Ал мыйзам негизинде техниканы эч качан управление жанагы силердин башкармада түздөн-түз колдонбойт аш. Түздөн-түз колдонду өзүңөр бул жерде келип көбүнчө саясатчылар бар, кандай уктуңуздар? Кандай иштер кылды? Аны жагы биз жакшы билебиз. Анткени ошол оперативдик кызматкерлер менен бизде контакт алганбыз. Кандай иш жасат? Ал экинчи вопрос. А мен айтып атам сиздергечи. Ошол техниканы 7-чи управлениеге алып туура, ошолор колдонуш керек, ошолор иштетиш керек силердин тапшырмаңар негизинде. Анан ошо менен уюшкан кылмыштыкты басаңдаш чыгарып керек. А бизге басаңдабай мынакей, азыр биз баарыбыз тең жер-жерлерге кеткен элдин баары нааразы. Жалпы элдин нааразы. Керек болсо айтпады, дыйкандарга чейин кирип кетиптир деп. Биз эмнеге мындай болуп атабыз? Анткени мен сиздерге айтып берейин, Абдаш Эргазиевич. Биздин ички иштер министрлигинин өзүнүн ичинде оперативдик кызматкерлердин баары тең өздөрү көбүнчө, мен айтайын, таза эмес иштешет. Кандай контакт экенин аны да жакшы билебиз. Мен силерге ошол жөнүндө айтып атамынчы. Эгерде бириңер тазалагылачы деп. Тазаламайын силерде окут астыга иш жүрбөйт. Кандай айтып? Иш жүрбөйт деп. Сиз жакшы, мына сиз жакшы профессор, мен министр да болуш деп, жакшы курс. Бирок силердин астыңарда кызматкерлер тандоо жагынан аябай начар болуп атпайсыңар. А ким иштеш керек муну менен? Жогорку кеңешпи? Же президенттик аппаратпы? Же кимдер иштеш керек? Мына кеп ошондой болуп атат. Анткени ошол жердеги мен билгени 93-жылдан бери Раматлы Кырсбек Акматбаев жылына 2-3 өзүнүн член окуулдарды академияда окутуп, оперативдик кызматтарга тактика жана методикасын баарын үйрөткөн. А канчасы жүрөт ошондо азыр? Мага айтып бере аласызарбы азыр? Айтып берсеңиз уже, канчасы бүгүнкү күндө силерде иштеп атат? Же айта албайсыңарбы? Эгер сиздер мынакей жакшы жөнөкөй оперативдик работниктер бар. Бирок алар эч качан жылбайт. Ошол эле должностьта жүрөт, багыштар иштеп. Стимул жок. А эми блатнойлордун баарында карагычы канча жылдын ичинде кандай начальник болушту. Абдрахманович, карап койсоңуздар, кандай блатной бизде оперлер баарында блатной болуп кетти. Жөнөкөй карапайымдын балдары эч качан чоңойбойт. А биздин союз убагында ар бирин мындай тепкичке чоңойтуп отурган. А бизде андай жок азыр бүгүнкү күндө. Эмне себептен мындай болуп атат? Кептин баары мына ошол жерде жатат. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшө албайт. Айткыла ошол боюнча мынакей айтып атам. Эмне айырмасы бар мынакей? 200 миллионду бөлүп бердик. Дагы канча миллион бөлүп берели? Давай айтыңыздар, мына мен көтөрүп чыгабыз, Атамекен фракциясы сиздерге канча миллион дагы керек экен? Анткени биз уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга күрөшпөй туруп, биз экономикабыз эч качан өзгөрбөйт. Элдин турмушу да оңолбойт. Бул мите куруттай болгон эже. Айткылачы ошол боюнча. Мына айткылды болуп ушул жерде. Ачык мына элдин көзүнчө журналисттерге сүйлөшөлү. Мына бизде уюшкан кылмыштуу топ бир канча мамлекеттик кызматтарга өздөрүнүн кишилерин баарын койду. Өкмөт койду. Айтып бериңиздерчи, кай жерге кандай кызматкерлерди койду? Член ОПГ же болбосо ОПГнын жактоочулары. Кана айтып бериңиздерчи, ички иштер министрлиги ГКМге. Ким айтат? Рафик. Айта аласыңарбы, айта албасаңар айткыла, анда мен айтып берейин. Жок, давайте мен айтып берейин, адемде сурайт. Айтат. Бизде айтып беришет. Бизде Рафик бизде 42 бар да. Жок да. Поэтому бизди анан айта албайсыздар дегендерди мен айтайын. Рысбек Акматбаевдин бир баласы жок азыр. Ни Гурда, ни Губов текстири. Текшерип алгыла, баарында бири-бирине санап алат. Это раз. Может быть, башка подразделение бар, центральный аппаратта, областной, городской эмиде жок Рысбек сиз айткандай. Это были задуши. Вы знаете, Жумабулов шлёпнули, да? Анын баарын билесиздер, полковник Жумабулов. Ошолордун арасында да бар балдар бар болчу. Азыр андай жок. Разгильдяйлар бар, разгильдяй. Разгильдяйда эмне кырмай отурабыз? Разговор андай бар, анын баарын азыр мына
Bir жарым жыл заң болып жоқ болған мына азыр ким Acıbek geldi, alıyor Acıbek. Hazır özü bugün 3-4 yıl bu начальник olgan, hazır barıp qarab atamiz. Bütün profesyonellerin barıp tegret alып тұрып, будем укреплять. Анын біз айтқан. Теперь сен айтқан екінші сөзге. Мына мен береді. Қойналиев Алтынбек. Так, депутат от фракции Данакер, вот, Абакирова, вот, Қойналиев немесі, Кулбалиев Алмасбек, Қарабұлақ, Кемейского района. Так, Нурғожоев Қалыбек. Вот, в настоящее время является депутатом городской кеңеші Қарабалты от политической партии Республика. Так, Арзымбай Алтынбек, Сабыр Жанович, Қарақбөл, Жалабатск области. Атамекен. От партии Атамекен. Аны біз партиядан мүше емес, мандат алынған. Жоқ, ал ушундай. Мен Атамекен, мен СБК-дан міндет алдым. Айтыңыз, барын айтып. Тоқталиев Самат Саламатович, 80, кличка Сампо. Так, поддержите отношения членов ОП Кольбаева. Вот, кандидат от политической партии СДПК городской кеңеш Чолпан-Аты Сыпульской области. Барковасов Бақыт Омырқұлович от фракции Улы Кыргызстан, депутат городской кеңеш Чолпан-Аты Сыпульской области. Тургунбаев Замирбек, депутат Айылдық кеңеші Сарой, Карасуйской район Орской области, для членов ОП Кольбаева. Пасанов Эржигит, Айылдық кеңеш, Куршак, Узгенский район. Саргунбаев Замир, Кызылкия, Баткенской области. Бекбатоев Тыныбек, депутат Айылдық кеңеші, это я Айылдық кеңеші говорю. Кудайбердиев Алайбек, депутат Айылдық кеңеші. Также исходя из анализа оперативной обстановки на территории Джаильского района Чуйской области в настоящее время идет тенденция со стороны лидера ОПГ Бокушева Алмазбек Эмилович. Вот, по кличке Бокуш. Значит, Айылдық опыт Жетигенов Бакытбек, 66 года рождения, Нарын от партии Арнамыс, Бокушевский близкий родственник, спортсмен. Новоев Кусумбек, да, уроженец села Бекитай, Джаильского района, заместитель акима Джаильского района, в настоящее время является Токульвала Бокушева. Аким сейчас. Сюймбаев Талайбек Викторович, вот, села Бекитай, тоже там. В настоящее время является спикером городского кеңеша села Каравалта от местной партии Эляман Джеймбек Белек, 84 года рождения. Тоже Джумагулов Руслан, Джумагулов Рустам, Азакпаев Дастан, Османкулов Урмат. Все эти айылдық кеңеши, городские кеңеши. И здесь есть, и в этом есть. По Панфиловскому району, Отурбаев Максат, Тельман, Азылов Талайбек Нургазиевич, Абдрасул Урмат, уроженец Панфиловского района тоже, Болбоджоев Замирбек. Рахмат Абдашар Газович, Абдрахман Мадакемич. Көрдіңіздер ме? Мінекей, керек болса қайсы должностьқа чейін жеткенін аз көріп отырасыздар. Бойынша өкімет емне қылады? Қысқара айтсақ, өкімет емне қылады? Шара көрөбүз. Эми депутаттарга биз өзүңүз билесиз, биз аткаруу бийлиги депутаттарга биз мындай мамлекеттик кызматта тургандардын ар бирин карап чыгабыз. Карап чыгабыз дагы четтети боюнча шара көрөбүз. Рахмат. Абдрахман Мадакемич, сиз айтып кеттиңиз, безопасный город боюнча биз бияктагы сотко бердиңиз да Кыргызстанды, да? Сиз келишимди карабайсызбы? Ал келишимде жана кун төрдөгү келишимде болуп жазылып калган. Ал Кыргызстанда сотто каралбайт. Кыргызстан сотунун чечими 0 копейка. Түшүндүңүзбү? Безопасный город боюнча айтып атасызбы? Жанагы безопасный город боюнча 6 миллиард деп күтүзүп МВД. Анан 4 миллиардка оңдоп, анан кийин бөлөк фирманын киргизишип, анан 4 миллиард. Жок, алардын баары жокко чыгарылды, Туратбек Батылбек. Жок, эмне жокко чыгарды? Мурдагы чечимдин баары жокко чыгарылып, таптакыр жаңы. Кайсы мен чечим негизинде? Соттунбу? Соттун чечими менен, сот чечим чыгарды. Кечирип коесуз деп, келишимди карасаңыз, Абдрахман Мадакемич, сиз караган эмес окуйсуздар. Келишимде пунктуна жазып койгон, англис тилинде башка мамлекеттен гана карайбыз деп. Ар кандай эгер МВД менен ошол фирманын ортосундагы бир талаш тартыштар боло турган болсо, бөлөк соттон каралыш керек. Кыргызстан сотун жарабайт.
Ал жерде анда жазылған емес. Туурабы? Мынакей артыңызда министрдің бірінші орынбасары отырады. Айтып қойсаңыз, мен айтқан туурабы же Абдрахман Маданович туурабы? Сіз айтқан тура, сонда пункт бар болчу бар. Анан бұл жерде дағы парламент отырады. Сіздер өзіңіз иштеп кеттіңіз. Парламентке келгенде мындай жоопкерчиликпенен мамиле жасаңыздар. Эптеуле жооп берип коюң. Сот органдары кароого алып, карап чыгып чечим чыгарган. Андан кийин баягы чечим күчүнө киргенге чейин баягы мөөнөт өткөн. Тиги Кытай тарабынан баягы утуп алган, мурда утуп алды деп аталган фирма эч кайрылган да жок, келген да жок. Ал дегеле 2 жылдан бери бир келбептир да, качпаптыр дагы. Утуп алды деген аты эле болбосочу. Келбептир Кыргызстанда бир дагы жокчу. Мындай албайсыз. Биз укуктук мамлекет болгондон кийин укуктук мамиле жасашыбыз керек. Эгер биздин чиновниктер кол койгон, печаттарын баскан, баарына кол коюшуп, шампань ичишкен. Андан кийин эмне болуп атат? Анан биз башка сотко кирсе Кыргызстан карай албайт деп атабайбы? Турsun Азаевич, тағы айтып қойылып, ошол кезде генерал Ырсалиев, министр, тендерге катышкан фирманы алмаштырып, утты деп башка тендерге катышпаган фирманын атын жазып койгон. Ушул залда ал мойнун алган. Мага бир Кытай келди, шампан көтөрүп кирди, өзү туттайды, кайсы Кытай бар окшош экен, ким тутканын билбей, мен кол коюп койгом деди. Буга кылмыш иши козголуш керек. Болгондо да 1-2 миллиард сом разницасы менен суммаларын өзгөртүп, аттарын өзгөрткөн. Татмадырбек айтып атат, ушул кылмыш иши козголуп, тиешелүү адамдар ага жооп бериш керек деп. Андан подлог кылган Кытай фирмасы келбейт, алар да качып жүрүшөт. Рахмат Өврөшкөз. Мен маалымат ретинде айтып коеюн. Мага мындай деген биз жаңы өкмөт барганда мындай деген маалымат келди да, мурдагы чечимдин баары жокко чыгарылган, соттун чечими бар, жаңыдан мына безопасный город боюнча долбоорду кайра иштеп чыккыла деп. Жаңы долбоордун үстүндө иштедик. Анда эгер мына сизден биринчи жолу атам Туратбек Матбекович, андай жагдайлар болсо, мен бүгүн барып кызыгып көрөйүн, кызыгып көрүп туруп ошого карап туруп мына иштер министрлиги билсе керек аны. Абдрахман Маданович, рахмат. Сизге мына кошуп коеюн, мына Мадулбеков көтөргөндө министр айтпады, Жайла районунун акими дагы ошол тиешеси бар ОПГга депчи. Анан сиз карап көрөбүз дедиңиз. Муну сөзсүз караш керек. Бул эмес, Ысык Көл районунун акимин, Чолпон Ата шаарынын мэринин дагы жоопкерчилигин караш керек. Анткени Көлбаев түрмөдөн чыгып, түлөө өткөрүп, чоң той бергенде кечинде үйлөрүнө барып, булар калпак, чапан кийгизип, жада калса жылкы да берген деген сөз бар да. Жаныбызда турган министрликтин оперативниктеринин маалыматтарын алып, буларды тезинен ошол иштен четтетиш керек. Бул бир. Экинчиси, ушул кылмышка түздөн-түз тиешеси болбосо дагы, кылмышка тиешеси бар аким бар, бул Аксы районунун акими. Анын баласы Газпромдун автозаправочный станциясын карактап, тонап 1 миллион сом урдап кеткен. Анын кылмышты ачкан милициянын начальнигин аким урматтуу Абдулла Шыргазович, аким жумуштан кетирди. Ошонун сунушу менен сиз кетирдиңиз ошол милициянын башчысын. Тиги карактаган жигитти жергиликтүү сот иш жүзүндө актады. Шарттуу түрдө кесип 1 жылга түрмөдөн бошотуп койду. Карапайым адамдар бир кой урдаса 5-10 жылга камалып атат. 1 миллион сомду эл алдында карактаган адамды бошотуп жиберсек, биз уюштурулган кылмыштуулукка, жалпы эле кылмыштуулукка каршы күрөшөбүз дегенибизге эл ишенбейт. Акчылыктар ишенбейт. Ошон үчүн президенттин жолун акпалап, качан келет экен деп ошол жол тосуп жүрүшөт да. Анан бул маселелерди карап тез аранын ичинде, жанагындай 3 ай 4 айга созуштун кереги жок. Жакын жумалардын ичинде чечим кабыл алышыңар керек. Кадырга Жебекович, мен да акыркы суроолорум. ОПГнын мүчөлөрү болгондон кийин бүгүнкү күндө ОПГнын мүчөлөрү эмне менен алектенип атат билесиздер, туурабы? Эмнелер менен основной болуп атат? Туратбек Матбекович, уюштурулган кылмыштын мүчөлөрү биздин өзүбүздүн учетко коюлган эмднын бардык жагы менен иш жүргүзүлүп атат. Анан жана бул жерде айтып кетти, арыз жазылып атат, баягы
елдерде баягы коммерцияны вакыттуу акчасын талап кылып вымогательство рекет болуп атат деген реакция биз тез аранын ичинде эле баардыгына реакция кылып иш козгоп баарын жоопко тартып атабыз бүгүнкү күндө. Бир да маалымат мындай каралбай калган жери жок. Mesela mındayda bizde bugün günde OPUG'un müçeleri negizinde aların işi ellerden вымогать алат счетчикке коет, разбой жасайт, же өлтүрөт. Мына основной негизги 4 направлениеме иштешет. Ошо 4 направление боюнча бүгүнкү күндө сиздер азыр өзүңүздөрдө оперативдик маалыматтар болуш керек. Мисалы Чүй долинасында кай жерлерде акча чыгып атат. Баягы мындай эме жөнөкөй графон менен айтканда жирный жерлер кайсы жер. Мына ошол жердин баарын карасаңыздар, бүт баары счетчикте турат. Алыңыздар жолдон келет эле посттордучу. Высокогабаритный деген жер бар, мисалы Сосновкада, Кеминде бар, башка региондордо бар. Бүт баары счетчикте турушат. Ошол жерде иштегендер алар да төлөп турат. Анан кандай биз эгер оперативдик позициясы жанагы айткандай, эгер агентура боюнча акча жетишпесе айтыңыздар бизге уялбайчы. Берели ошондой жакшы эмелергечи. Жетишсе айтыңыздар, эмче деп бизде начар болот. Жетишпесе айтыңыздар, биз бияктан бюджеттен бөлүштүрүп берели. 200 миллионду да тартышып атканда бөлүштүрүп бербедик, таап беребиз. Бирок биз иштешибиз керек да. Жыйынтык болуш керек. Biz emez, bu жерде бирибизге биз отчет берип отурбуз, эл сезиш керек. Ай, мына туура, мындай болду деп, кенен басыш керек. Шыбырап сүйлөшпөй, мындай экөөбүз сүйлөшкөндө сүйлөшүп туруш керек алар дагычы. Ал эми ОПУГ'дардын баары же болсо отуруш керек, же болсо биздин границадан чыгып кетиш керек. Мына эки гана жолу бар даларчы. Анан бүгүнкү күндө канча ОПУГ'нун мүчөсүн жаңы мыйзам негизинде койдуңуздар. Высокогабаритный Сосновка бүттүк жагы. Бизде жарым жыл болду. Ушу мероприятие жүргүзүп, ушу высокогабаритныйдан акча жолуп калган 20дан ашык кармаган. Базар сиздердеги кызматкерлер, мен айтып атам, ОПУГ'ларды. ОПУГ'лар деген сиз айтып атасыз, могу келип отметка алып туруп берген бүгүнкү күндө андай жок. Вот, мен сизге айтып коеюн, Кара-Кечейде проблема болгон, Кара-Кечейде өзүңүздөр билесиз, ал жакта былтыр иш козгоп, бүттүгүн жоопко тартып, бир кызматкер бериште кырсыктап калды. Анан жана акча жөнүндө ачык айтсак, действительно акча тартыш болуп атат. Ошол жагы Жанагындай бизде прокуратура тарабынан, соттор тарабынан, мен да көп оперлер менен сүйлөштүм. Булар да кол таштап баратат азыр. Себеби дегенде дейт, Протманович дейт, мына сиз билесиз жакшы дейт. Биз иштеп кармайбыз дейт. Туура, кармаш өтө кыйын. Бирок ошо кармаган адамдардын баары тең дейт. Же прокуратура тарабынан кийлигишет дейт. Же болбосо соттон кетип жанагы чыгып кетип атат дейт. Анын баары тең бизде жогоруда берген маалыматтардын баары далил болуп турат. Ошон үчүн биз дагы фракциянын кандайдыр бир чечимине чыгып туруп, ошо сотту, прокурорду, мына прокурордун бир дагы орун базары келген жок. Мына ушундай да бизде тартипсиздик. Анан сотту да чакырып койсок, могу жердеги элдин үнүн угуп, башка укук коргоо органдарынын жетекчилеринин үнүн угуп, алар дагы өздөрүнчө чогуу иш жасап бир чечимге келер эле дейт да, Өрөк Черкеш. Туура. Болбосо булар мынакей биз экөөбүз алымсак айтышат, болдук, булар биз суроо берет, жооп берип кеттик. Эч кандай жыйынтык болбойт. Ал эми сот баарын кылып аткан сот. Мына ошолорго дагы мына прокуратура менен МВД, ГКМ чогулуп туруп, керек болсо ошолорду кармап отургуш керек да. Жоопко тартып. Рахмат. Мен кошумчалап койсом, Өрөк 4 могу уюштуулукка тиешеси бар деген кылмышкерлерди отургузду, иш козгоп, сотко жибердик. Бүгүнкү күндө биз КСНден маалымат алдык, бүгүнкү күндө 82 эле могу түрмөдө камалган. Калгандары бүттүгү чыгып кетти. Мен сиздерге бир эле мисал келтирип коеюн. Могу Таласта смотрящий Кыргызбай деген бар болчу. 3 айыл өкмөтүн алып чыгып толго сабап, вымогать этип, кагаздарга кол койдуруп, ошол ишти биз тергеп туруп сотко жөнөткөнбүз.
Birinci instansiya 19 жыл беріп атат, бирок 2 жылдан кейін бүгінгі күнде бостандыққа жүреді. Анализде бар бір депутат Мазылбек тура айтты. Біз ошол случайларды сіздердің жардамыменен анализдеп кайсыл сот чыгарып атат. Ошол сотко bir чара көрүшүбүз керек. Көрсөк болот. Эми сот эле мындай кол жеткис болуп туруп, анын дагы тиги жообун тапсак болот да. Сіздер маалыматтарды берсеңиздер, мындан кийин биз ошол сот, прокурор ошоларды кара тизмеге түзүп, буягынан болсо башка жагынан кармап жазасын бериш керек. Мен урматтуу депутаттар, унутуп кала электи айтып коеюн, биздин чечимге төмөндөгүнү киргизип коюуну сунуш кылам. Мына министр уюштурулган кылмышка тиешеси бар адамдар шаардык айылдык жана шаардык кеңештин депутаттары, төрагалары, мэр, керек болсо райондун жетекчилерине чейин жетиптир деп айтып атат. Барына бергентиги ОПГдан Атамекенде кургалган эмес экен. Каракөл шаарында биздин партиянын тизмесине Арзымбек деген Жин деген кайман аты бар адам кирип калган экен. Ал партиянын мүчөсү болгон эмес, но кирип калганда гана. Биз партиядан чечим чыгарып, анын мандатын алып коюу боюнча сунуш киргизгенбиз. Мандаты эки себеп менен, биздин сунуш менен жана соттолгондугуна байланыштуу мандаты жакында алынды. Сунуш башка биздин коллега партиялардын СДПКда кургалбапты, анда да бир ОПГсы бар экен, республикада дейт. Аларга дагы биз сунуш киргизелик, ошол фракциялардын чечимин өткөрүшүп, мандатын чакырып алышсын. Билесиздер, жергиликтүү кеңештерде фракциянын чечими менен депутаттардан мандатын чакырып алса болот. Ошентип биз тазаланышты партиялар өзүнөн баштайлы. Сөз суроо үчүн депутат Балтабаевда. Бүт Кыргызстанды тебелеп тепсеп, зордук зомбулук кылып, каалагандай иштеп атканына таң каласың. Бул эми бүгүн эле пайда болуп калган нерсе эмес. Муну биз билебиз. Өз учурунда Акаевдин бийлиги, Бакиевдин бийлиги бул ОПГларды саясий жардамчы катары колдонуп келгенин так билебиз. Мына эсиңиздерде бар, Кызылкаяга шайлоого жолугушканы барганда, жанагы Сыргак Замирбек деген ОПГларды кандай бизге зордук зомбулук көрсөткөнүнө чейин барган. Милиция эч кандай аларга таасир кылган эмес ошондо. Бирок экинчи революция болгондо, ошол революциянын башында болгон, авангардында болгон Атамекен менен СДПК биз буларды талкалайбыз дегенде, жоготобуз дегенде, элде ишеним пайда болуп калган болчу. Мына булар кордугун көргөн ушулардын, булардын баарын билет, чара көрөттөр. Мына 4 жыл өтүп кетип атат. Баарыбыз азыр моюнга алып атабыз. Булар талкаланмак тургай, кайра жанданып, баш көтөрүп, бийликке чейин жетип атканын моюндап атабыз. Мына ушуга байланыштуу өзүндө да бар, өзөгүндө да бар дегендей, эми ОПГга тийиштүү даражада таасир көрсөтүү жоктугунан ушундай болуп атат да. Алар деле адам, алар деле тирүү жан, коркот, түрмө бар, керек болсо атып алышы мүмкүн, бийлик бар, күч бар дегендей, мамлекеттик. Мына ушулардын эффективсиз болуп аткандыгына байланыштуу биздин фракция, Атамекен фракциясы, мындан 1,5 жыл мурда мамлекеттик деңгээлде бир орган болсун деп жаңы вице-премьерди сунуштаганбыз. Мына азыр Абдурахман Мадакимович Маталиев өзүңүз бу жерде отурдуңуз. Мына азыр барып 3-4 ай болду окшойт, барганыңызга. Мен ойлойм, бул ишти, бул күрөштү
жана менин коллегам айткандай чечим менен МВДга берип койгон туура эмес. Сиз ошонун баарын өзгөртүп туруп өзүңүзгө алыңыз. Сиз таза адамсыз. Сиз саясатчысыз. Бул жерде саясий деңгээлде күрөшүш керек. Муну оперлер, муну соттор чечпейт. Саясий деңгээлде. Саакашвили күрөшөм дедиби? Биз барып ошол кишинин өзүнүн оозунан уктук. Bir жуманын ичинде деди. Кармаганын кармадык, каршылык көрсөткөнүн аттык. А болгону калгандары чет мамлекетке качып кетишти деди. Мына азыр шам менен издесең, мен опугумун деп, же опугунун ишин аткарганга жанагындай зордук, зомбулук кылып, мойнуна салык салганга дит эмес. Даже духу жетпей калдылар деди. Күрөшсө болот экен да. Мен ойлойм, Абдрахман Мадакевич, мына Көлбаевдин атыны алдыңыз. Сизге рахмат. Мен бираз ачуураак сөздү айттым эле. Эми аны кайталабайын, өзүңүз маалымат бердиңиз. Токтоосуз түрдө атын алдык. Азыр тийиштүү мыйзамдык деңгээлде муну тазалайбыз деп. Туурабы? Мен ушуга байланыштуу сизге суроом. Мына прокуратура, ГКМБ, Баңгизат кызматы сизге вице-премьер катар сизге баш ийе ийбейби? Себеби биз буларсыз жанагы окуя менен күрөшө албайбыз да. Муну ачык айтып койсоңуз. Координация дегенден кийин координация болот. Баңгизатка каршы күрөшүүчү көзөмөлдөөчү кызмат Улуттук коопсуздук комитети мен түздөн-түз аларды көрүнүп атат. Жакшы бир иштешип атабыз. Эгер маалымат бер десеңиздер өтө тең маалымат берет. Бир топ жүргүзгөн жакшы иштери бар. Прокуратура менен бирге иштешебиз, взаимодействие болот деп. Мен ойлойм, түздөн-түз баш ийбейт, өзүңүз билесиз. Алар биздин чечимде протестовать эткенге акысы бар деп билесиз да. Мен ойлойм, Абдрахман Мадакевич, сиз өкмөттүн атынан, как саясий фигура болгондон кийин прокуратурасын да карашыңыз керек. Эгер керек болсо президентке бериңиз, бизге түз баш ийбесе, парламентке бериңиз, сотун да караш керек. Бир мамлекет болгондон кийин соттор ал өзүнчө бир каалагандай чечимдерди чыгарып аткандыгы жөнүндө мына айтып кеттиңиздер. Биз кармадык, алып бардык, прокуратура 20 жыл сурады. Анан тиги жерден күбөлөр айта албай коюшту деген шылтоону колдонуп актап жиберди. Туурабы? Ошондуктан сиз өзүңүзгө бир чоң жоопкерчиликти алып туруп, коркпой эле иштесеңиз, сизди колдой турган саясий күчтөр бар. Биз тартипти камсыз кылышыбыз керек. Алар же качып жоголуш керек, же түрмөдө отуруш керек, же каршылык көрсөтө турган болсо, дагы бир жолу айтайын, аларды физикалык түрдө жоготуш керек. Эми эл үчүнчү жолу революция кылыш керек банда. Биз алардын мүдөөсүн жетпесек, аткарбасак, ушундай болуп жүрө берсек болбойт да. Мына 1 жылдын ичинде сиз ушуну бир көрсөтүп койсоңуз, координациялык күчүңүздү, аракетиңизди ачып, мен ойлойм, мүмкүнчүлүк бар аларды кылганга. Анан бир техникалык суроо менде прокуратурага. Мына силер айтып атасаңар, 20 жыл сурасак, сот актап жиберди деп. Силер президентке, соттордун кеңешине, ошол соттордун чарасын көрө турган биздеги инстанциялар ошолор да. Тийиштүү представленияларды киргиздиңерби жокпу? Көлбаев жөнүндө. Биз конституция боюнча акыркы даттанууга жатпайт. Обязательно для всех для исполнения. Ошондуктан биз жаза албайбыз азыр сот кеңешине. Ал атмен болсо, анда бир жөнүндө жасап болот. Үчүндө калгандан кийин кыскасы жазганыңар жок. Анткени элибиз бизге кайрылып, качан ушул маселелерди чечесиңер деген талап коюп атышат.
Ошондуктан телевидениядан буну көрсөтүш керек. Анткени биринчи биздин отурум көрсөтүлбөй калган. Эмне причина болгонун биз билбейбиз, бирок элге биз жооп беришибиз керек, эл көрүш керек, иштеп атканыбызды көрүш керек. Анан биздин суроолор, койгон суроолорго биз жооп берип атабыз бүгүнкү күндө. Биринчиден. Экинчиден, урматтуу депутаттар, чынында бизде кылмышкерлердин жазоодон качпас принциби иштебей жатат толук. Министр өзү бүгүн далилдеп кетти, айтып кетти. Буга тоскоол болгон бир себеби депутаттар да айтып чыкты. Бул күбөлөрдү коргой албай жатканыбыз. Кылмышкерлердин алдында биз кандайдыр бир алсыз болуп атабыз. Ошондуктан бул проект жазылган, мен билем, 2014-жылы кабыл алынган, бирок акчасы дагы далилденген эмес. Сиздер болсо кайдыбей карап атасыздар. Эмне үчүн акчасы бөлүнгөн эмес? Эмне үчүн сиз бизге кайрылган жоксуз? Министрликке кайрылган жоксуз? Андан тышкары бул проект мамлекеттик программага кирбей калган туурабы? Момда подразделение түз келеді. Біз түстік, өзіміздің за счет оптимизации личного состава біз түстік. Жақшы балдар демедік. Бирок финансовый подпитка жоқ. Олар шер айтып отпайды. Бұларды пластическая операция қылып тұрып, бір жаққа алып шығыш керек, үй сатып беріш керек, башқа жаққа орналастырыш керек. Андай, это же большие деньги. Большие деньги болгону менен кайрылыш керек да. Бул эң негизги жанагы принциптер иштебей жаткан эң негизги. Биздики мында болот да, жанагы биз 11 бала, азыр 16 болду. 16 бала выборочно жанагы кимди кайтарабыз свидетельдерди. Аларды алып жүрөбүз, жанында эметебиз. Алардан заявление алабыз. Мындай профилактика, анан кийин физическая охрана. А финансовый алып башка да, там деньги нужны, перевозка. Башка мамлекеттер менен ушул боюнча келишим барбы? Башка мамлекеттерде мен жана айтып кетпедим. Мисалы, могу Россия, Казакстан. Казакстанда менен келишим бар. Бирок Казакстандар аларда канча бай мамлекет болсо, аларда дагы мындай бизде подразделение бар, а жакында каражат көрүлгөн жок. Ошон үчүн мен айтатам, бул абдан маанилүү иш, мунун үстүндө сиздер иштешиңер керек. Анан конкреттүү ишкерлер коргоо боюнча программалар бар бүгүнкү күндө сиздерде. Ишкерлер боюнча айтып кеттик да, мына акыркы жарым жылда улам алар бизге кайрылып атышат. Бизге иштетпей коюп атышат. Эми программа мындай да, жанагы заявление түшөт да, мисалы, жосу жанагы биздин могу токмоктун 2 иши боюнча биз кайтардык. Жок, заявление бул башка. Мына Турат Макылбекович айтып кетти. Кээ бир жерлерде абдан көп кылмышкерлер дайыма ошол жерлерге барып, акча доолап, счетчикке коюп, иштетпей жатпайбы, экономикабыз көтөрүлбөй жатпайбы. Көп ишкерлер мисалы үчүн токтотушту өздөрүнүн жумуштарын. Эми андай фактор бар, бирок мындай да. Жок, алдын ала профилактика жокпу? Профилактика бар. Ошол программа барбы сиздерде? Бар программа. Сайтта барбы, сайтта? Сайтта жок, но биздин өзүбүз. Сайтка кирип, эл көрсүн, өздөрүнүн ишкерлери да өзүнүн пикирлерин айтсын, сунуштарын берсин. Эл менен да иштеш керек. Мындай да, бул жанагы тили сөз болуп атат да, мына Дордойдо эме счетчик сажать дегенде мындай. Дордойго барсаңдар, бирөө да айтпайт, не сажать, не сажать. Алар коркот, ошон үчүн сиздердин жумушуңарда ваша должна быть теневая работа. Волка боится в лес не ходить. Заявление эч ким жазбайт бүгүнкү күндө. Анткени мы не можем защитить. Тех же бизнесменов мы не защищаем. Андан тышкары на предыдущем заседании мен ушу кодекс чести боюнча айттым эле, жоопту ала алган жокмун. Ушул сизге министр катары жооп берип койсоңуздар. Кодекс чести деген болобу правоохранительных органов. Анткени мына кылмышкерлер менен бирге тойго барышат экен, ресторанда отурушат экен. Анан бул деген демонстрация силы перед населением. Мына мен моундай крутоймун, мен ушу генералды чакырдым, тил полковник келди, бул майор келди, мен тойма деп. Анан, конечно, жанагы бизнесмендер да коркот, башка майда ишкерлер да коркот. Это же вообще невозможно такие вещи, не должно быть таких вещей в рядах милиции.
Biz мындай кылатабыз да, мен мисалы өзүм тойго барбайм, замдар дагы тойдон качат. Анан кийин башка кызматкерлер уголовный Мариамда кафеде отурса, эгерде красный в одном месте, черный в другом месте. Не об этом речь. Не об этом речь. Мы знаем, что есть определенная оперативная работа. Мы это тоже знаем. Мы грамотные люди, слава Богу. Но когда люди просто ходят, пьянствуют вместе с ними, и потом продолжают вот эти отношения, это же недопустимо для вас, для погонов. Правильно? Правильно. Ну, вот такие факты у нас, вот явных фактов нету, чтобы мы случались с черными или где-то той ходили. Ну, плохо, что такие факты. Если такие факты есть, белгіле СБ быстренько проверит. Азырлы безопасный город боюнча bir маалымат алдыңыз, мен бұл маалыматты билбейт экенмин, тактаймын деп атасыз. Мен дагы bir тактоо иретинде да. Тендер жарыялангандан кийин ошо тендерге катышабыз деп туруп 1 ай мурун заявкалар түшөт. Бирок тендерде заявканы бербеген, ошол тендер ачылган күнү документтерин алып барып тапшырып койгон bir Кытай компаниясы победитель болуп туруп жарыяланып атат. Мына ошол жерде биз фракцияга караганда, мына ошол маселе сурооду бергенде алар айтты. Бул жерде техникалык хата кетип калтырып байкабай калыппыз деп атат. Ошол жерде 10дон ашык тендердик комиссиянын мүчөлөрү турат, баарынын көздөрү кашайып, бирөө дагы көрбөй калат. И министри дагы көрбөй калат. Көрбөй калбайт, андай мүмкүн эмес. Булардын бүт баары көздөрүн жумуп алган ошол мезгилде. Бул бир, экинчиси. Тендерден ушул компания жеңди деп туруп, правительствонун аппаратынын 4-5 жигити ошол кагазды алып, барып туруп, министрдин алдына таштап, колгой деп туруп, кол койдуруп алат. Жөн барбайт, ичимдик алып барат, алкоголдук ичимдикти алып барышат. Бул уюшулган кылмыш тобу деп айтсак болот. Азыр любой мына ушул жерде оперативниктер, милициянын кызматкерлери отурат. Мына ошолордон сураңызчы. Бул мамлекеттик жумушту жасап аткан мезгилде өкмөттүн аппаратынын кызматкерлери министрге ошол кагазды алып барганда эмне арагын көтөрө барабы? Ошондой болчу эле. Бул уюшулган кылмыш тобу. Мына ошон үчүн ошол мезгилде кайсы отделдин сотрудниктери мына ошол маселени көзөмөлдөгөн, кимдер барган, кимдер кол койдурган, мына ошол маселени точно тактап туруп, ал балдарды кетириш керек. Эмнеге дегенде алар кызматынан кыянаттык менен пайдаланып баюуга жол алган, баюуну көздөгөн жигиттер. Андай балдар правительствонун аппаратында иштегенге укугу жок. Ошолорду дагы бошотуш керек. Анан акыры мына ушундай маселелерди көз жазында калтырбай, билбей калыпмын дебестен тыкандык менен карап туруп. Бул жерде ар бир фракцияда мына ошондойлор маселелер каралып атканда жөндөн эле карала бербейт да. Мына ойлогула, бүгүнкү маселелер дагы жөн каралган жок. Ар бир мына силер айтылган сөз боюнча, мына ушул жердеги айтылган сөз боюнча кандайдыр бир тыянактар чыгыш керек, обязательно чыгыш керек. Эгер чыкпай турган болсо, баарыбыздын баабыз бир тыйын. Ошон үчүн Абдрахман Абдакеевич, мына ушул маселени кандайча кылмыш тобу деп туруп аныктаганга биздин толук укугубуз бар. Себеби это налицо да көрүнүп турат. Мына ошону жакынга кылып туруп, безопасный город дегенди элге, Кыргызстанга бир шерменде кылбай баарыбызды. Шерменде кылбай. Укук коргоо органдарын шерменде кылбай. Себеп дегенде ошолор башында туруп атат, министр баш болуп отур. Шерменде кылбай тиги этегине чыгарып коомчулукка бир доклад берип койбосоңор болбойт. Рахмат Райхан Түрмөз. Мен тактоо иретинде дагы бир айтып, тендер өткөндө мен сиздер менен бирге бул жерде депутат элем. Мен тендер өтүп бүткөндөн кийин мына өкмөт ошол жанагы МВДнын чечимин сотко берип, соттун чечими чыккандан кийин жаңы долбоорду ишке ала баштадым. Бирок бүгүнкү маалыматтын баарын эске алып, жана айтпадымбы? Кызыгып көрөйүн, биринчи жолу атам бул жөндөчү. Кимдер катышкан, кандай шектиштер болгон сөз барып кызыгып иликтөө жүргүзүлүп, жыйынтыгыңыздерге айтам. Иш козгош керек, ошол жерге фракциянын чечиминин проекти таратып берилген. Уюшулган кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча концепцияны өкмөт 1 айдын ичинде бекитиш керек.
bir ayдын içinde jana тиешелүү мыйзамдардын баарын жогорку кеңешке киргизиш керек. Анан 3 айда ушул фракциянын биз жогорку кеңешке да коебуз, парламенттин алдына келип эмне иш жасалгандыгын ушул отчет беришиңиздер керек. Ошого жараша биз өкмөттүн составы боюнча сунуш киргизебиз. Бирок сиздер аны күтүп отура бербестен ушул кээ бир кадрлардын концепциянын иштелиши кечеңдеп атат. Мыйзам долбоорлору сабатсыз даярдалып калып кайра артка кайтып кетип атат. Ошол адамдардын жоопкерчилигин дагы карашыңыздар керек. Анан бир топ акимдерди жана жергиликтүү бийликтер иштеген адамдар жөнүндө айттык, аларды кызматтан алуу боюнча өкмөткө тизмесин жазып биз кайрылабыз. Тез аранын ичинде карап аларды караңыздар. Экинчи, үчүнчү жана биз кээ бир партияларга партиялык тизмеге корпустун өкүлдөрү кирип калган партияларга кайрылып чечим чыгарып алардын мандатынан ажыратсын деген сунуш менен сунушту киргизип атабыз. Андан башка Болот Синтаевич да сунуш киргизип атат. За срыв программы защиты свидетелей указать недофинансирование. Анда колдо эң приоритеттүү направление деп туруп, ички иштер министрлигине керектүү акчаларды убагында беребиз. Эртең жылдын аягында 31 декабрда берип эмес, убагында берип, мына ошону биз сентябрда келгенде Минфинден жана ошол өкмөттөн биз сурашыбыз керек. Бул биринчиси, экинчиси болсо биз бүгүнкү жыйындагы ички иштер министрлигин жана башка укук органдардагы мөөнөттү коюшубуз керек. Этап менен биз билип турубуз керек кандай күрөшүп атат булар. Ошон үчүн мөөнөттү мен ойлойм 3 айдын ичиндеги жыйынтыгы мына бүгүндөн баштап ноябрдын аяк ченинде болуп калабы. Мына ошондо дагы бир ушул состав менен бир угуп көрсөк, жылыштар барбы, жокпу? Сезип атабы, сезген жокпу? Мына ошол эки нерсени биз коюп туруп 3 айлык мөөнөт менен органдарга тапшырма берсек. Урматтуу депутаттар, эң негизи биринчи Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин уюштурулган кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча информациясы толук эмес. Криминалдык менен каршы күрөшүү жетишсиз жана эффективдүү эмес деген бар. Коюп, анан калган сунуштарды артын берип атабыз. Эгер ушул башка сунуш жок болсо, чечимди добушка коем. Рахмат, бир добуштан кабыл алынды. Жыйындын соңунда фракция бир айдын ичинде өкмөт уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүүнүн концепциясын иштеп чыгышы керектиги айтылды. Ошондой эле криминалга тиешеси бар деген бир топ кызматтан алынуучу адамдардын тизмесин түзүп, өкмөткө жана фракцияларга кайрылуу чечими кабыл алынды.